Барыңыздарга салам достор, мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен үй шартында кол жетимдүү заттардан цезарь салатын даярдайбыз. Эгер сиздер да жакынкы күндөрдө конок чакырууга даярданып жатсаңыз, бул салатты сөзсүз жасап бериңиз. Себеби бул салат баарына жагат деген ойдомун. Эгер видео кызык болсо, акырына чейин көрүп, мени менен бирге болуңуздар. Бул салатты даярдоо үчүн бизге тооктун жумшак эти же төш эти керек болот. Тазалап жууп кургатып алгандан кийин туздайбыз. Андан кийин кызыл паприка себебиз. Бул жерде менде чесноктун майдаланган түрү. Эгер сиздер кааласаңыздар, чесноктун өзүн дагы теркадан өткөзүп койсоңуздар болот. 2 аш кашык соя соусун коюп, бардык жерине жеткизип, жакшылап жагып алабыз. Эгер сиздерде да тоок этине арналган приправа болсо, кошуп койсоңуздар болот. Акырында ушундай оливка майынан куюп, этибизди 1 саатка маринаттап коебуз. Оливка майы болуу шарт эмес, өсүмдүк майынан да куюп маринаттап койсоңуздар болот. Эми биз сухарибизди даярдап алабыз. Ал үчүн мен ушундай багет нанын колдондум. Наныбызды жукалап туурап, андан кийин 4 бурчтук кылып майда бөлүктөргө бөлүп алабыз. Туурап алган нандарыбызды идишибизге салып, үстүнө морч, паприка жана оливка майынан куюп, жакшылап аралаштырып алабыз. Жана айтып кеткенимдей, оливка майы болуу шарт эмес. Даярдап алган нандарыбызды противенге салып, 200 градус кызытылган духовкада 10 мүнөткө кактап алабыз. Бизде ушундай кытырлак сухарилер пайда болот. Маринаттап алган тоок этин 200 градус кызытылган духовкада 30-35 мүнөттө кызарганча бышырып алабыз. Кезектеги бизге керектүү азык бөдөнөнүн жумурткалары. Бышырып алгандан кийин ушинтип экиге бөлүп алдым. Эгер сиздерде тооктун жумурткалары болсо, аны да кошсоңуздар болот. Тазалап жууп алган черри помидорлорун экиге бөлөбүз. Жөнөкөй помидор кошсок да болот, айырмасы жок. Духовкага бышырып алган тоок эттерин узунча кылып туурап алабыз. Өзүңүздөр ыңгайлуу кылып туурап аласыздар. Мынакей достор, биз бардык азыктарыбызды туурап даярдап алдык. Эми башка идишибизге азыраак өлчөмдө салаттын бетин кооздогонго алып калабыз. Сухарибизден да азыраак өлчөмдө бөлүп алабыз. Салаттын соусун даярдайбыз. Ал үчүн бизге майонез, лимондун суу жана 2 баш чеснок керек болот. Идишибизге майонезибизди салып, чеснокту теркадан өткөзүп, лимондун суун куябыз жана жакшылап аралаштырып алабыз. Бизде азыр магазиндерде даяр цезардын соусун сатат. Эгер кааласаңыздар, ошону да колдонсоңуздар болот. Цезарь салаты айсберг капустасынан жасалат. Айсберг капустасын майдалап идишибизге туурап салып алабыз. Эгер айсберг капустасы жок болсо, пекин капустасынан да жасасаңыздар салат өтө даамдуу болот. Капустабызды бөлүп даярдап алдык. Эми үстүнө туурап алган азыктарыбызды кошобуз. Черри помидору, бөдөнөнүн жумурткалары, тоок эти жана сухарибиздин баарын кошуп, үстүнө даярдап алган соусубузду куюп, жакшылап аралаштырабыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин идишибизге салып, үстүн жана алып калган азыктар менен кооздойбуз. Салатыбыздын үстүнө катуу сырыбызды терканын майда көзүнөн өткөзүп кошобуз. Бул жерде менде пармезан сыры. Мынакей достор, биздин цезарь салатыбыз даяр болду. Сиздер да менин рецептим менен жасап көрүңүздөр. Видео жакса, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Эгер менин каналыма жазыла элек болсоңуз, жазылып, коңгуроо белгисин басып коюңуздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Салатыңыздар даамдуу болсун.